Доктор Шершеевна, сиз докладыңызда эң чоң көйгөйлөрдүн бири болуп аткан деп акча каражаты боюнча айттыңыз. 24-жылы ушу билим берүүгө жалпы бөлүнгөн акча каражаттын көлөмү канча? Жана быйылкы 25-жылга канча каралды? Былтыр толугу менен билим берүү системасына бөлүнгөн каражат 24-жылы 64 миллиард 400 миллион сом болду. Быйылкы жылкы бөлүнгөн акча 61 миллиард 800 миллион сом болду. Бизге берген маалымат боюнча 70 миллиард 489 миллион болуптур 24-жылы. Доктор Шершеевна. Ал эми быйылкы жылга каралган акча 68 миллиард 842 миллион болуптур. Анан сиз азыр өзүңүз дагы айтып атасыз, былтыркы жылы 64 миллиардтан ашык деп атасыз да, туурабы? Ооба, бул жерде секторлор, жогорку окуу жайлардыкы дагы толугу менен кошулду да, алардын жана хозрасчетный каражаттары дагы айтып берсеңиз. Жок, доктор Шершеевна, анан кошумчалаңыз. Доктор Шершеевна азыр сизге министрликтин бюджетин айтты, а сиз болсо билим берүү секторунун бюджетин айтып атасыз. Анан бул жерде азаюу болгону бул биз особый статус вуздарды финансылык автономия берип коммерческий банктарга чыгардык да, ошого байланыштуу 24-жылы 5 миллиард сом комбанктарга кетти. Ал эми 25-жылы 1,5 миллиард сом коммерциялык банктарга тейлөөгө кетти. Бюджеттин казынадан обслуживаться этилбейт. Жок, докладта доктор Шершеевна сиз айтып атасыз да, көйгөй бул акча каражаттын жетишсиздиги деп атасыз. Туура, Бирок былтыркы жылга караганда быйылкы жыл аз болуп атат да. Сиз эгерде көйгөй боло турган болсо, сиз мына биздин фракциядан, жогорку кеңештен, жана ошондой эле президентибизден, Кабминден бул көйгөйдү чечиш үчүн жана сиз 12 жылдык билим берүү өтөбүз деп атканда, сиз акча каражатын көбөйтүүдө акча каражатын сурашыңыз керек эле да. Бул боюнча атайын каржы министрлиги менен толугу менен иштеп, бүгүнкү күндө 25 миллиард 800 миллион сомду түзөт 12 жылга өтүү боюнча. Мына ошону булар паетапна бөлүп берүү милдетин алышты. Быйылкы жылкыга мисалы үчүн ушул реформаны ишке ашырыш үчүн 7 миллиард 1 миллион сом эске алынган. Анын эң көбү бул негизинен сиздер билесиздер окуу китебине жумшалат. Анан курулуш кошумча корпустарын. Анда айтсаңыз, атайын эсептик каражаттар кайдан түшөт сиздерге? Билим берүү министрлигине дээрлик түшпөйт. Бизде сиз толуктап жооп берип койсоңуз. Биз жогорку окуу жайларынын контракттык платный образовательный услугадан дополнительный образовательный услугадан келип түшөт. Анан арендадан дагы келип түшөт. Өздөрүнүн спецчоту, бирок биздин бюджеттин спецсредства разделинде отурат ошол акчалар. Казна аркылуу өтөт. Ошол акчалар кайра эле өзүңүздөргө иштейт, билим берүүдө. Вузга өзүнүн счетуна түшөт, кайра өзү колдонот. Андан кийинки суроом эсептөө палатасында да 24-жылы кандай мыйзам бузуулар болду? Карап чыктыңызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, Айбек Алтынбекович. Биз бүгүнкү күндө азыр 2023 жылдын мезгил аралыгын карап атабыз. Бирок биздин мезгил аралыгы 1 майга карата бүтөт. 24 1 майга бүтөт. 25 жылы 1 майга карата биз 23 жылдын периодун текшерип бүтөбүз. Бизде бүгүнкү күндө азыр 22 жылдын периоду бүткөн. 23-тө азыр 24-түкү анда 26-жылы бүтөбү анда кандай болот? Ошондой болот. 24 жылды биз сентябрь айынан баштап текшере баштайбыз. Ал эмне үчүн андай? Биздин план ушундай бекитилген. Ошого ылайык. 22-жылы бүткөн болсо, канча мыйзам бузуулар болду анда? 22-жылы канча каражат каралган экен билим берүүгө жалпы? Кундузбек Ошалевич, урматтуу депутаттар,
Кыскача маалымат берсем, 22 жылдын жыйынтыгы боюнча 414 миллион 547 миң сом каржы бузуулар аныкталган. Канча дейсиз? 414 миллион 547 миң сом. Жалпысы. Анын ичинен 150 миллион бюджеттин аткарууда бузуулары жана кемчиликтер, мүлктү пайдалануудагы бузуулар жана кемчиликтер 123 миллион 839 миң сом. Эсептин жана отчеттуулугун тартибин бузуу 89 миллион 191 миң сом. Мамлекеттик сатып алуулар, мыйзам бузуулар 39 миллион 53 миң сом. Коллизия жана женемдик укуктар актыларды жана эл аралык келишимди процедуралык бузуулар миллион 678 сом. Жалпы ушул болгон да. Предписание берилген. Статус жазма буйрук 58 пункттан турат. 50 пункту аткарылган эмес бүгүнкү күнгө чейин. Канчасы кайтарылды акчанын? Канчасы ордуна коюлду? Канчасына мыйзам прокуратурага өткөзүлүп берилди? Калыбына келтирүү тийиштүү 154 миллион 180 миң сом. Аудит учуруна кабылдан келтирилген сумма 78 миллион 200 миң сом. Калдыгы 75 миллион 979 миң сом түзөт. Бүгүнкү күндө 75 миллион сом бул мыйзам бузуу болуп эсептелди, калдык болду. Подлежит восстановлению, не восстановленная сумма. Качан ордуна коюлат ал? Прокуратурага өткөзүлүп берилди, укук коргоо органдарына өткөзүлүп берилдиби? 22 жылдын жыйынтыгы боюнча Коопсуз комитетине өткөрүп бергенбиз материалдарды. Бул эң эле көйгөйлүү Ош Гаранодон хищение чыккан, присвоение порядка 32 миллион 790 миң сом. Бул чисто присвоение зарплатынын акчасын Гаранон кызматкерлери өзүнүн карточкасына которуп алышкан. Бакайта райондук билим берүү бөлүмүндө жалпысы 11 миллион, в общем 43 миллион 820 миң сом хищение, присвоение аныкталган. Бул эң эле көйгөйлүү мындай. Аз тагдыры кандай болду ошол акчаларды өзүнө ыйгаруу болуу боюнча ошолордун тагдыры кандай азыр? Тагдыры тергөөдө же соттолдубу же кандай? Же иштеп атышабы кайра эле? ДКМБга өткөрүп бергенбиз, алар иштеп атат. Тергөө жүрүп атат. Додур Шашенда. Ооба, бул боюнча Жалпы билим берүүдөгү коррупция бүгүнкү күндө жоюлуп атат да жылдан жылга. Мына коррупция мыйзамы чыккандан бери дагы баягы ата энелерден топтолгон акчалар, дагы башка акчалар, бирок району Гаранодо иштегендер акчаны ар кандай жолу менен өзүнүн чөнтөгүнө, өзүнүн кызыкчылыгына иштеткен районолор бар да. Надира Сынташевна жакшы билет бир району боюнча. Мектеп мен өзүнө дагы айткам. Мугалимдерге карточкаларынан которуп, барып өзү барып банктан, бирок бүгүнкү күнгө чейин иштеп атат да. Андай Гаранодо иштеген, районунда иштеген кызматкерлерди жок кылбайсыздарбы? Додур Шаршенда, бул коррупция чынында мамлекеттин каржысына, мамлекеттин казынасына жеке кызыкчылык үчүн кол салып аткан ууруларды жок кылуу керек да. сөзсүз сизди колдойм. Биз счетный палата менен дагы чогуу иштеп, ушуларды кыскартууга азыр санариптик технологияны киргизип атабыз. Мыйзам чегинде беркилер төлөп, соттолгон акчаны кайтарып. Додур Шаршена, сиздер мындай да, азыр кечиресиз, сизден кечирим сурайм. Соттун чечимин күтөсүздөр, ГКМнын справкасын күтөсүздөр, анан ошондо гана сиздер. Бирок бардыгынын бүгүнкү күндө мындай груб айтканда крышалары бар да. Иштен жумуштан ала албайсыздар. Кетирдик. Жумуштан ала албайсыздар, Ош кетти. Эң бизде ошол болуп атат да. Иштебеген кызматкерлердин, уурулардын, коррупционерлердин бардыгынын крышасы бар. Алар кетпейт, кетире албайсыздар аларды. Ошон үчүн мамлекеттеги көптөгөн кызматтар алдыга жылбайт. Министрликтеги иштер. Айтып атпайбы, счетный палата бүгүнкү күндө иштеп атат дейт, тергөө жүрүп атат дейт. 43 миллионду өзүнө присвоить этип алган деп атат. Ош шаарынын Гараносу өзүнө алып алган деп атат, акча каражатын өзүнүн кызыкчылыгы үчүн деп атат.
районалар акча урдай бере турган болсо анда билим берүү каяка жылат? Жылбайт да. Андай адамдарды жок кылыш керек. Тескерисинче Ош шаарынын район короносу кеткен жана ал иштеп атканда ушул кемчиликтерди өзү прокуратурага берген экен, ачып берүү боюнча. Бакай ата болсо кызматтан кеткен, тергөө иштеринин натыйжасында сотто акчалар кайтарылып жатат толугу менен.